чарбаны өнүктүрүү боюнча бир доктринаны даярдап келдим. Ошол боюнча азыр кичине презентация кылып кетейин. Негизи айыл чарба аябай биздер мындай айыл чарба аркылуу кантип өнүксө болот эле, айыл чарбаны мындай башка жумуш жок калганда ушул айыл чарбага өтүшөт да, мындай көбүнчө жерлердечи. Анан изденип, кээ бирлер мына мигрант болуп кетет. Анан болбой эле калганда мына ушул айыл чарба аркылуу дыйканчылык менен бир эптеп жашоо баксак деген эле болуп калат. Анан дүйнөдө болсо айыл чарба аркылуу аябай катуу өнүгүп аткан өлкөлөр көп. Ошол эле Голландияны алайлы. Голландияда бир жылда 100 миллиард долларга айыл чарба продукциясын экспорттойт. 100 миллиард долларга. Голландиянын аянты болсо Ысык-Көл областынан кичинекей. Элестеткиле. Биздин жалпы мына бүт пункттөрдү, бүт тоо кендерди кошуп, мигранттар алып келип аткан акчанын баарын бириктиргенде 7 миллиард долларга жакын эле акча түшөт Кыргызстангачы. Булар болсо айыл чарба аркылуу эле 100 миллиард долларды экспорт кылып атат. Эми мен ушул жыл сайын айыл чарба аркылуу Кыргызстанга 10 миллиард доллар алып келе турганды толук көзүм жетип атат да. Ошол боюнча кантип ошону алып келсек болот деген жөнүндө презентация кылып берейин. Кийинки. Анын үчүн биз азыркы учурда каякта турабыз дегенге көңүл буруш керекпиз. Азыркы учурда алганда мына Кыргызстандын дыйкандары, орточо дыйканы бир айда 127 доллар, бул сомго айлантырганда 10.800 сом табат экен. Орточо дыйкан. Бир жылда 1524 доллар. Бул эң аз көрсөткүчтүн бири дүйнөдөгү. Кийинки слайдда азыр ошол боюнча көрсөтүп берем. Мына мисал үчүн 1991 жылы Кыргызстан эгемендүүлүктү алганда мына Кыргызстан ошол учурда 900 долларга жакын бир жылда тапчу экен да, дыйкандарчы. Анан мына эгемендүүлүктү алганда мына кыйын учурлар болуп 95 жылы аябай түшүп, анан кичинеден өсүш бар, бирок орточо алганда Кыргызстан менен Тажикстандын деңгээли почти бирдей да. Бирок айырмасы эмне? Тажикстанда дыйкандар көп, саны көп. Ошондуктан аларга оорураак өнүктүргөнчү. Мисалы үчүн Тажикстанда ар бир экинчи иштеп аткан киши дыйканчылык менен иштейт экен. Кыргызстанда ар бир бешинчи экен. Иштеп аткандардын арасынан ар бир бешинчи дыйканчылык аркылуу иштейт экен да. Эми карагыла башка өлкөлөрдө. Бул Тажикстанда эсиңер бар, бул жакта согуш болгон убакыт болгон, мындай өтө кыйналып аткан учур болгондо, ошондо дагы булар темп менен бизге жетип барат. Өзбекстандын дыйкандардын саны көп болгону менен дагы булар уже бизден бир топ ашып кетти. Орточо 3,5 миң долларга чейин алып атыптыр. Бир жылдачы. Кытайдыкын караганда, Кытай 91-жылы бизден дагы артта болуп чыккан. Азыр болсо дыйкандардын саны дагы аябай көп. Анан булар азыркы учурда 6 миң долларга жакын орточо дыйкан бир жылда табат экен да. Бир айга бөлгөндө орточо 500 доллардан табат экен дыйкан. 500 доллар деген эми азыр 42-43 миң сом да. Жакшы эле, менимче бул аябай жакшы акча, анан бизге дагы ошондой жок дегенде ошондойго келишкенбиз. Кийинкиси. Эми башка өлкөлөр менен салыштырайлы. Кытайды жанакы слайдты көрдүкпү? 6 миң доллар депчи. Эми Россияда карагыла, булар 10 миң доллардан ашык табат экен. Эми аякта билесиңер, талалар чоң тракторлор менен, комбайндар менен иштеп эле жүздөгөн, миңдеген гектарларды орточо дыйкан иштетип коет. Ошондуктан мындай кирешеси көбүрөөк болот да. Бирок Американы карагачы. Америкада 100 миң долларга жакын орточо фермер табат экен бир жылда. Бул орточо фермерлер. Эң байлар эмес, эң кедейлер эмес, орточо алганда ушундай болот да. Эми дагы башка өлкөлөрдү көрөлү. Бул эми бизге салыштырмалуу окшош өлкөлөр дагы СНГдеги. Мына Украинаны карагыла. Булардыкы дагы ошо 5 миң долларга, Армения андан дагы көбүрөөк болуп. Армения дагы Кыргызстанга өтө окшош. Толуу жер, эч кандай мындай
сууга чыкканга, деңиздерге чыкканга мүмкүнчүлүктөрү жок, бирок өтө мындай айыл чарбасын биз менен почти окшош болуп кеткен, бирок өнөрү аябай жакшы өсүп кеткен да. Кийинкиси эми кайра караганда мындай тети жүрөктүн соккусу бар го, билесиңер да, мындай. Могу линия болгондо эмне болуп калат эле? Жүрөк токтоп калгандай сезилет да. Эми башка Голландия, Израилдер менен салыштырмалуу. Буларда мындай өнүгүү бар. Анан мисалы үчүн Голландияда, Израилде булар орточо ошо 80-100 миң доллар таба турган өлкөлөр экен. Кийинкиси. Мына бул жактан ушул картадан баарыңар көрсөңөр болот. Бул канча көбүрөөк жерге турса, карараак жерге, ошончолук көбүрөөк акча табат экенин көрсөтөт да. Эми канча агыраак болсо, бул ушул $1000 азыраак, $5000 азыраак болгон өлкөлөр мына. Эң кедей Африканын өлкөлөрү, анан мына Индия, Пакистан, Афганистан, анан Кыргызстанда жүрөт. Көрдүңөрбү, биздин айыл чарба каякта турган? Biz birinci önlüklerin altında ошо biz каяка барабыз деген жерде ойлонуш керекпиз да. Каякта турабыз, анан каяка барабыз деп. Эми кийинкиси. Дагы мына кийинки көрсөткүч бул Дүйнөлүк банктын маалыматы боюнча ар бир 5-чи адам ушул айыл чарбасы аркылуу акча табат экен да биздечи. Союз таркаганда 91-жылы Кыргызстанда мына 35% ар бир 3-чү десек болот экен, ошо айыл чарба тармакта иштечкен. Азыр болсо саны азайган, бирок ошол эле карабайсыңар. Тажикстанда мисалы үчүн көп, бирок жанакы акча таап аткан көрсөткүчтөр боюнча биз менен почти тең эле да. Мына ошол эле Казакстанда башка өндүрүш көбөйүп, башка тармактарда күчөп, айыл чарбада аз иштеп калган да. Кийинкиси ушундай эле дүйнөлүк картасы бар. Биякта кайсы жерде, мисалы үчүн кээ бир өлкөлөрдө Африканын Эфиопия, Эритрея жактарда 80%дан ашык иштеп аткан адамдар айыл чарбада иштейт да. Бул карта менен көрсөк болот. Канча кедейирээк өлкө болсо, ошончо көбүрөөк киши айыл чарбасында иштейт. Банткени жумуш орун жок, заводдор жок, айла жоктон айыл чарбага кетет да, дыйканчылыкка. Мына бияктан деле кайра көрсөк болот, эң кедей өлкөлөр көбүрөөк киши айыл чарбада иштейт экен да. Кийинкиси. Эми мен ушул көйгөйлөрдү айтып кетейин. Бул эң негизги көйгөйлөр жер жана суу ресурстарын натыйжасыз пайдалануу. Бизде жер аз деп коебуз. Бирок салыштырмалуу, мисалы үчүн Израилди эле алайлы. Израилди алганда ал Чүй областы менен бирдей эле да. Бирок өзүн дагы 100% камсыздайт. Бүт керектүү менен чөлдө жайгашкан. Чөлдө ушул кумда өстүрүп, сууну импорт кылып, башка өлкөлөрдөн акчага төлөп берет Палестинага. Акчага сатып алат сууну. Ошо менен өстүрүп, анан Европанын дагы, Россиянын дагы керек болсо бизге дагы листья салата, кээ бир нерселерди дагы Кыргызстанга чейин самолет менен алып келип сатып. Бирок чөлдө жайгашкан. Суусу жок. Биздикиндей. Бирок көрдүңөрбү, мүмкүн технологиясы менен, акылы менен иштетип, булар дүйнө жүзүн багып атат десек болот да. Кийинкиси. Мына бул жакта көрсөтүп болот. Жалпы канча аян эмнеге кетип атат? Бул айыл чарба министрлигинин акыркы маалыматы 250 миң гектар жерибиз будайга, 106 миң гектар жерибиз жүгөрүгө, 75 миң гектар картошкага, анан мына бурчак өсүмдүктөргө, ошол эле фасоль эмелерге 60 миң гектар, жашылчаларга 54 миң гектар, анан ушинтип мындай кетет да. Бирок биздин карап көрсөңөр эң көп айдоо аянттарыбыз мындай эң арзан нерселерди отургузабыз да. Мисалы үчүн, биякта будай өстүргөндөр бар да, туурабы? Будай арпа өстүргөндөр. Таптакыр жок, Эми жалпы алганда 1 гектар будай өстүргөндө, эми башка жерлерде делечи, эми ашып кетсе азыр 20 центнер, 25 центнер таба тургандай, 30 центнер деп коелу.
ошондой таап атышат. Эми тапкан акчасы болсо эч нерсени жаппайт деле. Тас тапса эми ашып кетсе 30 миң 40 миң сом табат. Ашып кетсе. Жүгөрү боюнча кандай? Силерде канча түшүндүлүк кандай болот? 1 гектар. Мен билгенде биякта силер механизация деген таптакыр жок, колго бүт бар. Комбайндар жок. Баары менен кол менен. Болған десең айтайынбы? Бізде комбайн болған жер түсіне ешнәрседен неме жоқ. Болған жүгір айдалар. Эми азыр ушул боюнча айтайлы. Мына азыр Бишкекте жүгөрү өндүрүүчүлөр 700 миң тоннага чейин жүгөрүнү чогулушту да, чүйлөч 700 миң тонна. Ошонун 200 миң тонна Кыргызстандын өзүнүн керектүүлүгү 500 миң тонна экспортко кетет да. Ошол баары комбайндар менен жаңы үрөндөрдү алып келип, азыр аябай мындай жакшы көрсөткүчтөргө алып келип атышат да. 1 гектардан орточо 15 тонна, 16 тоннага чейин алып атат. 1 гектардан. А мен билгенде мындай кол менен отургузуп, кол менен терип өтүп атканда 6 тонна чогулса, 5 тонна чогулса сүйүнүп атат. Туурабы? Эми ушундай көрсөткүчтөрдү биз айрылып азыр ушул жерлерибизди, болгон жерлерибизди өзгөчө аксы да мындай майдаланып кеткен жерлерди натыйжалуу, кымбат бир нерсени өстүргөнгө жумшасак деген ой бар да. Азыр ошол боюнча да кайтып кетебиз. Кийинкиси жердин астында суу бар да, ошолго өзү эле кирип, кийин аны мындай караганга дагы анча мындай мисалы үчүн алма бакты аябай буташ керек, караш керек, дарылаш керек. Чычырканак болсо оорулардан дагы мындай туруктуу болот экен, мындай караш дагы жеңилирээк болот экен. Ошондой бир шарттарды бияка эң негизги көчөттөрдү алып келип, адистерди алып келип, биз мындай жайылтып кичинеден жайылтып баштасак, бул тармак өзүн мындай көтөрүп кетет да. Учурунда Талас областы фасоль менен, төбурчак менен өнүккөндө эле мен толук ишенем, бүт тоолуу аймактарга биз ушундай мөмө жемиштерди көбөйтүш керекпиз да. Бүт жерге. Анткени эмне үчүн? Климаттык шарттар, өзгөчөлүктөр. Тоо аймактарда күндүз жакшы күн тиет, кечинде салкын болот. Перепад аябай көп болот да. Ошондой жерлерде өзгөчө мөмө жемиштер аябай мындай ширин болот экен да, таттуу болот экен. Ошондой жерде мисалы үчүн Алтайда чычырканакты өстүрүштүр. Кыргызстанга көчөттөрдү 4-5 жыл мурун атайын Жайканын проекти менен алып келиптир, өстүрүптүр Алтайдын сортторун. Кыргызстандагы өскөн чычырканак Алтайдын сорту. Алтайга салыштырмалуу 30%га көбүрөөк май бериптир. Эмне үчүн? Анткени күн көбүрөөк Кыргызстанда Алтайга караганда. Анан тоодо мондай ысык, суук болуп, ошол майдын көлөмү көбүрөөк болот экен да. Эми элестетергиле биз ушундай клубника, кулпунай, малина, чычырканак, карагат нерселерди, башка нерсенин баарын токтотуп эле, же кичинеден токтотуп, ошол эле мал чарба менен алганда биз баягыда санаштырып көрдүк. Көбүнчөңөр азыр мисалы үчүн бодо малды кармасаңар өзүн актабайт. Сүт ашып кетсе 3 литр, 5 литр, 10 литр берсе дагы ал өзүн точно актабайт. Ал жактан дагы эгерде бирөөлөр өнүктүрөм десе дагы аны дагы өзүнүн жолдору бар. Ошол эле бир породаларды алып келип, бизде мисалы үчүн Азамат Маданбеков деген бир байке чемпион да бул жагында. Анын айтымында эгерде аны ошо чүйдө 30 литрден азыраак сүт берсе, ал малын сатып ийет. Брак деп сатып ийет да. Бул өзүн актабайт дейт. 30 литрден аз берсе. Bir күндө. Эгерде мисалы үчүн кийин ушул тармактан ким кызыгам, ушуну эле алып кетем десеңер, анда ошо Азамат байке менен байланышып, аяктан барып, окуп, көрүп, каталарды кайра каталабай иштетсеңер болот. Бирок мен силерге сразу айтып коеюн, башка мындай мал чарбачылык жагынан караганда, ушул азыр ягодоводствого өтсөңөр, бара мындай жакшылап өздөштүрүп алсаңар, киреше булактар аябай мындай жакшыраак да, көбүрөөк акча тапканга мүмкүнчүлүктөр бар. Азыр жолдон эле сөзүшүп кетип атык, кээ бир жактарда кайракы жерлер көп экен. Суу жетпеген жактар.
мына өзүңөрдүн огороддон баштап кичине өздөштүрүп, түшүнүп, көрүп, технологияны өздөштүрүп алгандан кийин мүмкүн акимчилик менен биргеликте ошо кайракы жерлерди өздөштүргөнгө, сууну тартып барганга, эгерде силер кайракы жерге будай эксеңер, ал өзүн эч качан актабайт. Сууну алып барганын долбоор катары өзүнчө бизнес проект катары канча каражат ошого кетет экен деп туруп, будайды мисалы үчүн эксеңер, ошол эле жүгөрүнү эксеңер дагы ал мындай 10 жылдап, мүмкүн 20 жылдан кийин өзүн акташы мүмкүн да. Ошол эле кулпунай, ошол эле малина, ошол эле чычырканакты өстүрсөңөр, ал өзүн мындай 2-3-4 жылда актап коюшу мүмкүн. Ошол түтүктөрүн алып барып, ошол насосторду коюп, билбейм бир нерселерди жасап койгонго, ал бат эле өзүн актап коюшу мүмкүн да. Ошондуктан бул тармак өзгөчө кызыктуу. Биз азыр февраль айындарында буюрса мен Европага барып, ошол сбыт маселеси боюнча дагы чычырканактыкынчы аны кургатып, Кыргызстанда мисалы үчүн азыр деле ошол жапайы чычырканакты терип берет элдер. Оска деген бир компания бар экен Бишкекте. Алар аны чогултуп алып туруп 150 сомдон элден кабыл алат экен. Анан кургатып туруп $22 азыр Японияга сатып атышыптыр. $22. Бул почти 2000 сом да, 1900 сомдой болуп каткан. Элестеткиле. 1 килограмм. Самолет менен жөнөтүп атыптыр. Самолет менен жөнөткөндө өзүн актап калат. Мен айтайын деп атканым, бул жакта Кыргызстандын өзгөчөлүктөрү бар. Ар бир мамлекет өзүн өнүктүргөн алдында анализ кылып көрүш керек. Күчтүү жактарын, анан кемчиликтерин. Биздин кемчиликтерибиз кандай? Силердин оюңарча. Кыргызстандын мындай географиялык жактан, геосаясий жактан. Суу мели, суу баарын биз чечели деп койлу, андан тышкары. Соода жагынан кандай кемчилигиз бар? Сбыт эмне үчүн жок? Көлөм жок деле. Анын баарын техникалык жактан алсак чечсек болот. Көлөмдү да чечсек болот. Бирок эң негизги кандай көйгөй? Мисалы үчүн Кыргызстан гарантия бере өзүбүз жок да, гарантия. Келгиле мындай, мен силерге азыр бир нерсени айтып берейин. Дүйнөдөгү эң арзан транспорт кайсыл? Суу транспорт, туура. Деңизден корабльдар менен ташыган эң арзан болуп саналат. Бизде деңизге выход жок. Эң жакынкы мына же Россия аркылуу, же Кытай, же Турция аркылуу барыш керек, бирок аяка жеткизген дагы өзүнчө кымбат болуп калат. Экинчи орунда кайсыл транспорт турат? Темир жол. Аксыда темир жол барбы? Жок. Демек, Аксыда мисалы үчүн бир нерсени өндүрөм десеңер дагы аны бир жакка алып барып сатыш керек. Сатканда жол кирesi эле бүтүп көп нерсесин жеп салат. Арзан бир нерсени өстүрсөңөр, анын жол кирesi андан да кымбат чыгып кетиши мүмкүн. Бирге бир кошулуп кетиши мүмкүн, туурабы? Ошондуктан жалаң кымбат нерсени Кыргызстанда биз өндүрүш керекпиз. Өзүбүздүн жерлерибизди арзан нерсеге кетирбеш керек. Бул ресурс. Биздин эң пайдалуу ресурс бул жер. Ошол жерди туура иштетсек, анан жөн эле чийки зат катары сыртка сатпай, кайра иштетип, кургатып. Кыргызда гүл азык деген технология бар болчу илгерки. Билесиңер. Туурабы? Бул кургатылган, порошок деңгээлге чейин кургатылган технология да. Ошол технологияны 19-кылымдын аяктарында Генри Нестле деген киши ошол көчмөн элден барып, изилдеп, анан сублимация деген технологияны ойлоп тапкан да. Ошол менен дүйнөдөгү эң биринчи кургак сүттү ошол Генри Нестле деген киши жазган экен. Ушул баарыбыз азыр Nestle деген компанияны билесиңер да, туурабы? Маги дегенди уккансыңар болуш керек, тиги бат жасаган тамак ашы. Ошону эмнеден жасайт? Азык-түлүктү алат, жер-жемиштерди алат, кургатат, кургатып туруп, анан кайра, мисалы үчүн, биз деле көчмөн эл болгондуктан мурун ошентип этти керек болсо кургатып, башка нерсенин баарын кургатып, бир жактан башка жакка көчүп атканда ошол гүл азыкты өзү менен алып, каяка барса ошол жакка казанды коет. Казанды сууну аккан суудан алат, ошол жакка анан гүл азыкты ыргытат, ошол жерден
керектүү шорполоо эмне керек болсо ошонун баарын жеп алат да. Көчмөн элдин технологиясы бул гүл азык. Ошол эле технология кайтып келели деп атам. Биз кайра иштетип атканды мариновка кылабы, башка кылганда аякта суунун көлөмү көп болот. Суу оор болот. А кургатылганда анын баары жеңил болуп, кымбат, эң кымбат айыл чарба продукциясы бул кургатылган продукция. Ошол эле Nestle компанияны алсак, Nestle компания бир жылда 100 миллиард долларга өзүнүн продукциясын сатат экен. Элестеткиле. 100 миллиард долларга. Эми мен 2019 жылы барып Nestle компаниясынын чоңдору менен барып сүйлөшүп келгем. Айттым, Кыргызстандан келдим десем, Кыргызстанды билбейт экен. Борбор Азия десем, кайсыл өлкөлөр эле айтат. Казакстан деген бар беле деп мындай эстеди да. Биз жөнүндө эч ким билбейт экен. Биз эле өзүнчө эле бөлүнүп эле, кырышып эле мындай дүйнөнүн бир борбору бүт барышы Кыргызстан үчүн эле күрөшөт дегендей ан сезимибиз бар, оюбуз бар. Бирок чын айтсам дүйнө үчүн Кыргызстан вообще кызыксыз бир территория да. Алыскы бир аймак. Биз мисалы үчүн Африканын Уганда эмне болуп атканын биз кызыкпайбыз да. Ошондой эле дүйнөдө Кыргызстанда эмне болуп атканын эч ким кызыкпайт да. Ошондой эле анан бирок ошол Африка Nestle компаниясы менен сүйлөштүм, алар айтып атат. Бизде азыр Кытай рынокты камсыздагандан кыйналып атабыз дейт. Америка менен Кытай экөө соода согуш болуп кетти. Анан айтып атат, бизге азык-түлүк керек болуп атат. Сырьё керек болуп атат дейт. Мен айттым, мен Борбор Азиядан келдим дедим. Кыргызстанды билбейт экенсиңер, Борбор Азиядан келдим. Бизде 70 миллиондон ашык калк жашайт дедим. Жерлерибиз бар, суу бар. Ушул Кыргызстан хаб болуп кетсин. Мына Өзбекстандын, Тажикстандын, Түркменистандын жашыл жаа жемиштерин Кыргызстанга алып келип, кургатып, кайра Кытайга кургатылган кезинде мисалы үчүн сатканга шарт түзсөк. Ошондо Nestle компаниянын бир бөлүгүн Кытайдын 2-3 шаарын, чоң шаарларын, Гуанчжоу, Шанхай окшогон шаарларын камсыздаганга ушул 3-4 өлкө биригип, дыйкандардын баары биригип, мүмкүн ошолорду камсыздалганга мүмкүнчүлүгү жетет да. Дүйнө аябай чоң. Алар аябай бай өлкөлөр дагы бар. Ошол үчүн биз аларга эң кымбат нерсени, мисалы үчүн арзан нерселерди ошол Өзбекстандан, Тажикстандан алып келип, кайра иштетип, кайра кымбатыраак сатсак болот. А өзүбүздүн жерлерибизде эң андан да кымбат нерселерди өстүрүп, аны кургатсак, мисалы үчүн андан да кымбат болуп калат да. Мисалы үчүн, жана айтпадымбы, чычырканактын кургатылган 1 килограммы $22. 22 доллар менен биз самолет менен мисалы үчүн $2 бир жака жөнөтсөк, ал өзүнүн кенен актайт да. Ошондуктан биздин эң чоң кемчилигибиз бул жана транспорт жагынан кыйналабыз. Кыргызстанга бир нерсени алып келиш кымбат, Кыргызстанга бир нерсени сатыш кымбат да. Ошондуктан бул маселени чечиш үчүн биз только кымбат нерсени ставка жасап, анан ошону керек болсо самолет менен сата тургандай ошол акталыш керек да. Акталган үчүн кымбат нерсени өстүрүш керекпиз. Кийинкиси ошол биз технология жагын айтып кетейин. Биз сөзсүз түрдө дүйнөдөгү эң алдыңкы технологияларды бияка тартып келгенге шарттарды түзүп бериш керекпиз да. Ал үчүн ар бир тармакта ассоциациялар бар. Мен министрликте иштеп жүргөндө ал ассоциациялар менен аябай тыгыз иштештим. Аларга аябай жакшы жардам бердим. Ошондуктан азыр алар менен дагы жакшы мамиле бар. Ар бир ассоциациянын төрагалары менен биз иштешип атабыз. Алар мындай Кыргызстанды ушинтип ар бир районго барып өзүнүн бир кызматын бергенге даяр болот да. Мисалы үчүн ошол эле тооканалардын ассоциациясы алар бияка мисалы үчүн арзаныраак жерди алып келип бергенге кызык. Бул жакка ошол эле тооктун жаңы бир породаларын алып келип, мисалы үчүн мен өзүмдүн балама 7 толду, ага туулган күнүнө мен мындай башка нерсени сатып бербей 10 тоокту сатып берип койгом да. 10 тоокту сен бак, ушу сенин биринчи бизнесиң болот. Тапкан жумуртканы өзүң сатасың, анан ошол жактан тоок чогултасың, ошо менен мындай каалагандай ушул башкара бересиң дедим да. Анан bir Heinlein деген bir sort, poroda бар екен, ақ болған bir тоқ бар екен.
10 тоқ ең аз дегенде орточо 9 жұмыртқа туып береді. Бұл чисто жұмыртқа тармақтағы порода екен да. Сіздерде тоқ баққандар бар ғой? Иә. Әрбір үйде бар. Орточо 10 тоқтан қанша жұмыртқа шығады бір күнде? Албайсың. 3-5, Енді көрінер. Мындай. Ошол эле породадан алып келгиле, баг көргүлө, эффекти көргүлө. Бирок бир нерсени байкадым. Биз апам барып базардан башка бир кормду алды. Жөн эле жүгөрү анан будай ичине аралаштырып эле берип койду. Сразу азайып калды да. Ал кормду да жакшы, анткени аякта минералдары бар экен. Анткени элестеткиле, ар бир жумуртканын туш үчүн кальций көп кетет да. Аны ошону бир жактан компенсация кылып берип туруш керек. Ал жерден, будайдан, арпадан анча ала албайт. Ошондуктан жана керектүү кормду, комбикормду кылып туруп алып келип берсе, биякта ошону уюштурса, мисалы үчүн акимчилик менен болобу, айыл өкмөтү менен болобу, биякка хаб сыяктуу түзүп, ошону керектүү үйрөндөрдү алып келип берип, керектүү жер семирткичтерди алып келип берип, керектүү дарыларды алып келип берип, керектүү корм, тоютту даярдап алып келип, комбинированный керектүү нерсенин баарын, мисалы үчүн бир жакка бир ангарга түшүрүлүп, анан бияктан болсо айыл-айылга ошонун баары ташылып кетип турса, силерге өзүн-өзү арактайт. Эгерде андай хаб жок болсо, анда элестеткиле ар бириңер барып бир мишок үчүн Бишкекке барбайсыңар да. Өзүн-өзү актабагыла. Ошондуктан КАМАЗдар менен, грузовиктер менен алып келип, биякта түшүрүп бир жерге централизованно. Анан ошол жактан жайылып кетиш керек да. Ошондо технология биякка келет. Анын арты менен адистер келет, анын арты менен ветеринарлар келет, анын арты менен агрономдор келет. Анткени биякта рынок пайда болот. Силер өзүнчө ошону көрүп, өздөштүрүп кетип атсаңар, уже бияктан сатуулар алар үчүн да көп болуп калса, алар дагы өзүнүн адистерин алып келгенге кызык болуп калат да. Анан конкуренттер болуп, бири-бири менен конкурент болуп, силер үчүн күрөшүшөт. Ошол мен дагы азыр батыраак жылдырыйсам, жанакы айтып атканым мына бул жерде деңизге чыгуу мүмкүнчүлүгүбүз жок болгон үчүн бул эң чоң көйгөй деп айтып атканым болчу. Ошондуктан бияктан ар бир жерден Кыргызстанга ташып келиш бул кымбат, анан бир нерсени сатышта кымбат болуп калат. Ошондуктан только кымбат нерсени өстүрүш керекпиз. Кийинкиси жогорку кеңеште дагы, өкмөттө дагы контрабандисттердин кызыкчылыгын коргогон кишилер аябай көп экен. Мисалы үчүн азыр мага кээ бир ассоциациялар кайра кайрылып атышат. Учурунда биз алар менен жакшы иштешкенбиз, анан алар айтып атат да, контрабандисттерге азыр жол ачып берип атат дейт. Контрабанда эмнеси зыян? Контрабанда келгенде ал эч жактан каттоо өтпөйт, каттоодон өтпөйт. Контрабандадан келгенде биз анын сапатын билбейбиз. Аны жеси болобу же жеси болбойт деген билбейбиз, правда? Көп учурларда, мисалы үчүн сырттан өзүнүн базарында сертификациядан өтпөй калган, өзүнүн базарында мисалы үчүн ошол эле Алматыда сатылбай же сактоо мөөнөтү өтүп бараткан нерселерди Кыргызстанга как свалка катары, мусор катары Кыргызстанга сатып ишеткен. Өзүнүн баасынан мисалы үчүн 50% арзаныраак кылып туруп сатып ийет. Кыргызстанга кирет, Кыргызстандын ата мекендик өндүрүшчүлөр gelip özleri свежий кылат, сапаттуу жасайт, салыктардын баарын төлөйт. Анан базарга чыгарганда Кыргызстандын продукциясы импорттук продукцияга караганда, контрабанда жолу менен келгенге караганда бир топ кымбат болуп калат экен да. Анан эми элестеткиле, силер деле ун деле алайлы. Ун, мисалы үчүн, алар унду документ боюнча өзүнчө схема бар экен, туруктуу бир жылда 1 миллиард сом бюджетке түшпөйт экен. Аны мен аныктап чыгарып бердим. Эми элестеткиле. Алар документ боюнча унду улпак деп киргизет экен. Документ боюнча. Улпак деп киргизет, а по факту ун кирет да. Улпактын баасы унга караганда бир топ арзан. Анан ошого НДС төлөйт. НДС унга төлөсө биздин ата мекендик өндүрүшчүлөр толук төлөшөт, а тигилер азыраак төлөп калат да. Ошондо 2 сом айырмасы чыгып калат экен. Эми 2 сомду бир мишокко көбөйткүлө 50 килограммга. Ошондо 100 сомго арзаныраак чыгып калат. Мисалы үчүн Казакстандын унуч. Эми силер кожойкелер базарга барасыңар. Өзүңөр базарга барганда
Кыргызстандын уну анан Казакстандын уну турат деп коелу. Казакстандын уну 100 сомго арзан болсо, Казакстандыкын аласыңарбы же Кыргызстан патриот болуп Кыргызстандыкын аласыңарбы? 100 сом арзаныраак болсо бир топ эле бул акча, ошол үчүн кой ошону алып коеюн деп туруп алып койсуңар. Bir gün ушинтесиңер, bir жыл ушинтесиңер ушинтип атып, анан ата мекендик өндүрүш талкаланат, жабылат. Жабылгандан кийин каалаган убакта сырттан келген продукция тигилер поштадан киргизип койсо, 30% поштадан киргизип койсо, мисалы үчүн 30%га кымбат болуп калат. Кийин бизде өндүрүш талкалангандан кийин бааны алар көтөрүп ылдый жүргөнгө аракет кыла берет. Каалашынча. Ошо менен ички саясатка дагы таасир тийгенге мүмкүнчүлүктөр бар болуп калат да. Кааласа рычаг катары колдоно берет. Ошондуктан бул көйгөйдү дагы көрдүм. Биз ушул импорттан кирип аткан азыр мисалы үчүн ошол эле тоок чарбаларда ошо жумурткада ассоциациянын директору айтып атат, контрабандисттер аябай көбөйүп кетти. Ал учурунда контрабандисттер менен күрөшүп атып, бир жылда 100 миллион сомдон ашык акчаны жыл сайын бюджетке төктүрүп баштаган. Азыр болсо кайра кирип баштаптыр. Эми ичинде оорулар менен, ар кандай сальмонелла тигиндемде деген вирустар менен, оорулар менен, зыянкеч, ар кандай курттар менен дагы жумурткалар кирип атыптыр да сырттанчы. Аларды токтотот. Токтотсо дагы азыр мен ал келбек бияка. Бирок биз азыр чын айтсам ошо Мирлан деген балага аябай коркуп атабыз. Эмне болду депчи 2-3 күндөн бери телефон өчүк болуп атат да. Ал мен контрабандисттер менен күрөшүп жүрөм деп жүргөн болчу. Анан эми буюрса аман эсен болсо дагы ушундай форумду уюштурабыз. Аяка дагы мындай чоңураак райондун деңгээлинде мүмкүн уюштурганда мүмкүнчүлүк болгондо аяка сөз аман болсо келет. Келгенде дагы ошол тоок чарбалар боюнча өзүнүн маалыматын берип кетет да. Бирок көрүнөрү кандай мындай мамлекеттик саясаттагы биякта туура жүргүзүш керек экен да. Бизде импортер үчүн ата мекендик өндүрүшкө караганда жакшыраак шарт түзүлүп калыптыр да. Ушундай, по факту ушундай. Силер Фрунзе глобуска тапшырайын десеңер дагы импортерлордуку НДС зачет болот экен, биздин ата мекендик фермерлер НДС төлөбөгөндүктөн зачетко алынбайт. Анан импорттук продукция Фрунзе глобустар жакшыраак алышат экен да. Кыргыз продукцияны алгандан көрө импорттук продукцияны алганга алар кызыктуураак болот экен. Эмне үчүн? Анткени салык жагынан ушундай кызыгыраак болот экен. Кийинкисин эме төрөм. Дагы мына бул көрсөткөнүм жана артка кылсаң, бул факт. Бул мен ойлоп тапкан жокмун, бул расмий факт. 2012-жылы Кыргызстанда 446.500 тонна un өндүрүлүптүр. 2020-жылы 151.900 тонна. 3 эсе азайып кеткен. 3 эсе. Ушунун баары бул 40 азыр болсо 2020-жылы 447.600 тонна. Бул каттоого алынбай жана контрабанда жол менен келген ундун көлөмү. Эми ар биринен 2 сомдон сана бергиле, бул орточо почти 1 миллиард сом бюджетке төгүлбөйт экен жылда. Көрүнөрбү? 1 миллиард сом менен кээ кичинекей чакан 40 мектепти салып койсо болот эле да, мисалы үчүн. Дагы кийинкиси. Эми дагы эметер чечүүчү жолдорун айтып кетейин. Бул эми өзүбүздүн коопсуздук концепциясы бар болуш керек. Өзүбүздү жок дегенде ар бир аймактагы ар бир продукция менен 50% менен камсыздаш керек. Эң аз деген. Кээ азыр мисалы үчүн суу майды алсак, бизде 10% өзүбүз камсыздайбыз. Ошол үчүн суу май азыр кымбаттады дейт башка жакта. Бизде дагы 2 эсе кымбаттап кетти, 2-2,5 эсе кымбаттап кетти да. Эгерде өзүбүз өндүрсөк, бизде андай кымбатчылык болмок эмес. Кийинкиси мына ушул продукция керек дагы. Жана ички потенциалды ачып бере алчу $7 концепциясы дегеним, Кыргызстанда $7 кымбатыраак продукцияны өндүрсөк, сатсак, ошондо өзүн актайт да. Мисалы үчүн биздин азыр этти, койдун этин Дубайга $7,5 сатылып атат. Азыркы учурда. Жол киреси самолет менен $1,5 төлөйт экен. Торо деген бир компания бар. Алар коюлур мындай жүздөп сатып алат элден.
сойдырат, анан $7,5 тияка сатылат. Ортодон $6 Кыргызстанда баасы болуп калат да. Эми жакшы эле бар, туурабы? 1 килограмм эттике. Туша менен сразу эле. Анан аны бир ороп кетет экен. Кийинкиси, мына кургатылган чычырканактыкы 10 тонна. Эгерде биз ушул жалпы азыр министрликте иштеп жүргөндө бир нерсени байкадык. Бизде 9 миллион гектар жайык жерибиз бар. Ошол 9 миллион гектардын жеринин ичинде 500 миң, 600 миң гектардын кандайсы шарты экен, таштак жер экен да. Чөө өспөйт экен. Жайык жердечи. Бир да чөө өспөйт экен, анан ошондой жерлер бар да туурабы? Аксыда деле бар болуш керек. Мындай жайык категориясы бар, бирок аны эч ким иштеткенге мыйзам жол бербейт. Ушундай жерлерди биз аныктап трансформацияга бергенге мүмкүнчүлүк беребиз деп баштаганбыз. Азыр буюрса ошол биз ошо баштап кеткен азыр жыйынтыгы да чыгат. Анан дагы кошумча 1200 гектар айдоо аянтыбыз бар Кыргызстанда. Ошого кошумча 600 миң гектар жер кошулат. Силер аны алып, сатып алып, мисалы үчүн, ошол жака бир нерсени жеке менчик катары бир нерсени отургузуп иштеткенге мүмкүнчүлүктөрүңөр ачылат да, өзгөчө тоолуу аймактарда. Эми элестеткиле ошондой жерлерди эми азыр алып, тоолуу аймакта чычырканакты отурулса, чычырканак өзгөчө таштак жерде аябай жакшы өсөт экен. Таштак жерде. Тамыр аябай терең кетет экен, анан өзүн аябай мындай бат актап коет экен да. Эми ошондон эгерде биз жана 500 миң, 600 миң гектардын ичинен 200 миң гектар Кыргызстан боюнча тоолуу аймакта чычырканакка көчүрүп бөлүп берсек, бул 2 миллион тонна чычырканак чыгарылат экен да жылдачы. $2 орточо эсепмен санаганда чычырканак аркылуу эле Кыргызстан $4 миллиард жылда алып турганга мүмкүнчүлүк ачылат. Кыргызстан боюнча бүт тоолуу аймактарга чычырканакты өстүрүү боюнча сунуш бар да. Муну как өзүнчө бир программа катары киргизебиз, буюрса. Анан муну биз азыр ошол сбыт маселесин да чечип, анан көчөттөрүн да чечип берели деп атабыз. Анан адистерди даярдап, анан каржы маселесин. Азыр Кореянын бир уюму бар экен, алар жылда $10 миллион бөлүп берет экен гранттарды. Ошолорго заявка бердик. Буюрса эмдиги жылдан баштап каржылоосу башталат да. АФОКа деген бир уюм бар экен. Кийинкиси балык чарбалары жакта. Мисалы үчүн Кыргызстанда азыр форель аябай күчөйт. Анткени учурунда биз 2 мыйзамды кабыл алдырганбыз аквакультуралар боюнча. Ушул мыйзамдар мурунку бир тоскоолдуктарды, барьерлерди жокко чыгарды. Ал эми форелеводствону өнүктүргөнгө аябай жакшы түрткү берет да. Эми орточо эсеп менен эгерде чийки зат катары эле Кыргызстанда $5 сатылса, бул мына 200 миң тонна форель өстүргөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар экен Кыргызстанда. Аксыда да мен билгендей, бул Куруп сайдан түшкөн суу Аксы аркылуу да келет да, туурабы, Нарын дарыясы. Ушул жакта чоң мындай чарбаларды ачтырса болот да, ылдыйраак жердечи. Ошол жакта мисалы үчүн жалпы 200 миң тонна өстүрсө, бул $5 сатылганда орточо эсеп менен кайра иштетип $1 миллиард алып келе турганда. Эгерде чет өлкөдө чийки зат катары азыр Дубайда $10 экен сатылып атканчы. Алар сатып алышат экен $10. Айкат тапшырып сатса болот. Анан аны кайра иштетип упаковка таңдактап туруп сатса, уже $20 сатып алат экен. Эми элестеткиле, андан деле уже форелеводствондагы 1 миллиарддан $4 миллиард чейин жылда алып келе турган мүмкүнчүлүктөрүбүз бар да. Кийинкиси азыр. Эми биздин максатыбыз чийки затты импорт кылганда жакшы шарт түзүп бериш керек, чийки затты арзан. Мисалы үчүн Өзбекстандын жер жемиштерин бияка алып келип, кайра иштетип, анан кайра башка жакка экспорт кылыш керек да. Анан бул ПДС дегени жана продукт с добавленной стоимостью бир кайра иштеткен продукту экспорт жагынан биз жакшы шарт түзүп бериш керек. Кыргызстанда кайра иштетилген продукцияга бир чектөөлөрдү киргизип, өзүбүздүн ата мекендик өндүрүштү коргоого аракет кылыш керек да. Ошондой. Анан кийинкилери дагы
Мына бул жерде дүйнөлүк эт базардыкын көрсөтүп берип атам. 129 миллиард доллар дүйнөлүк эт экспорты көрүнөт. Мындай рынок чоң да, биз просто аны билбей атабыз, көрбөй атабыз. Анан элестетип көргүлө, мына кандай соода жүрүп атат, бирок Кыргызстан мына бул жерде жүрөт, аякта биз жокпуз да. Соодада, дүйнөлүк соодада жокпуз. Ошондуктан ошол жөнүндө ойлонсок болот, ушул жака көңүл буруш керекпиз. Кийинкилери, мына мисал үчүн Россия, Монголия, Казакстан, Украина, Белоруссиядан малды бияка киргиздирип, ошого жакшы шарт түзүп берип, Кыргызстандан малды саттырбай, Кыргызстандан этти саттыргандай кылсак, анда ортодон эт комбинаттар Кыргызстанда ачылат, жумуш орундары пайда болот. Ортодон тери дагы биякта калат, кандан өзүнчө гепарин чыгарса болот экен. Учурунда билесиңер да, гепаринди бар издеп калбады беле. Ошол гепаринди Кытайлар келип, биз ушака завод ачсак деп кызыгып жүрүшкөн. Ички органдар дагы өзүнчө сатат экен. Жүнүнөн жесемчик жасаса болот. Туяк эмелеринен, мүйүстөрүнөн дагы жесемчик жасаса болот экен да. Ошону ортодон мындай Кыргызстанда акчаны бар кала тургандай механизм ушул. Сырттан чийки зат алып келебиз, Кыргызстанда кайра иштетебиз, сыртка кайра кымбат продукцияны сатабыз да. Анан эми ушундай эле модель менен келтирип, анан ошол эле Кытайга мисалы үчүн кымбат баада сатканга мүмкүнчүлүктөр бар болот да. Кийинкиси эми дагы кийинкилерге өтөлү. Анан бул жана сублимация жөнүндө уже айтып кеттим. Гүл азык деген технологияны муну сөзсүз түрдө мамлекет деңгээлде иштетиш керек. Бизде уже компаниялар бар экен. Оска деген компания Бишкекте жайгашыптыр. Анан тышкары дагы ушул компанияларды ачканга бүт жерде шарттарды түзүп бериш керекпиз да. Артка кылсаң кайра. Мына бул Nestle компанияны айтып атам. Бул жерде монун көбүнчөсүн силер магазинге, киоскко кирсеңер таба аласыңар. Кийинкиси. Мына булар почти ошо 100 миллиард долларга продукциясын чыгарат экен. Анан карагыла, ошонун ичинен 15 миллиард долларга только мышык менен итке корм бар го, тамак. Собачий корм, кошачий корм дегендер 15 миллиард доллар. Эми биз жанакындай эт комбинаттар Кыргызстанда ачылса, ошонун ортодон мусор болуп чыккандарды ошол итке анан мышыкка тамак катары ошону кетирсек болот эле да, отходдордучу. Сүт деменики 14 миллиардга чыгарылат экен, кургатылган сүт. 14 миллиардга. Эми ушулардан жок дегенде келе кичинекей бир бөлүгүн ала алайлы десек, жанакы порошок деңгээлдеги порошокко кургатылган нерсе 25 миллиардга сатылат экен. Ушунун кичинекей бир бөлүгүн алсак, бир эле компанияныкы. Биз өзүбүздүн экономикабызды мындай өнүктүргөнгө жакшы шарт түзүлмөгүлө да. Эми бүттү ушу менен азыр биздин максатыбыз, эгерде Кыргызстанда жанакындай өзүбүз ар кандай мындай арпа, буудай, жүгөрүн эмес, мал чарбаны гана эмес, ушул ягодоводствоны, кулпунай, чычырканакты, малинаны өстүрсөк, сөзсүз түрдө бир айда жок дегенде 600 доллар таба тургандай максат коюп атабыз да. Ар бир дыйкан азыркы эптеп эле жашагандай эмес, 40 миң, 45 миң сом таба тургандай деңгээлге чыгаш керекпиз да. Анын үчүн 3 эле нерсе керек: технология керек, көчөттөр, дарылар, удобрение, техника. Экинчиси адистер, агрономдор. Үчүнчүсү каражат. Ошонун баарын камсыздап бергенге биз чогуу иштешебиз буюрса.